2021 жылдын алгачкы 5 айында Кыргызстанда 2768 жол кырсыгы катталып, 233 киши каза болду, 4000ден ашуун киши жаракат алды. Бул сандар былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу дээрлик 50%га көп. Ушул айдын башында президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу чараларын күчтөнтүүнү тапшырган. Жол кырсыктарын азайтуу үчүн 2019 жылдан тартып Бишкек шаарында коопсуз шаар долбоору иштей баштаган. 2020 жылы өлкөдө 6000ден ашуун жол кырсыгы катталып, 760 адам каза болгон. Президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун таар чөйрөдө чек ара боюнча сүйлөшүүсү 6 саатка созулду. Аралыкта эмнелер жөнүндө сөз болгонун Садыр Жапаров айтып берди. Бул тууралуу Супер KG порталына расмий делегациянын ичиндеги мүчөлөрдүн бири билдирди. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси тууралуу сүйлөшүлдү. Бардык чек ара маселелерин чечүү боюнча мындан аркы кадамдарды жасоого ниеттенип, кыргыз-тажик чек ара тилкеси боюнча жигердүү иш алып барууну улантабыз. Ошону менен катар эле аймактык коопсуздук маселелери тууралуу сүйлөштүк. Жакынкы күндөрү Бишкекте өкмөттөр аралык комиссиянын 17-жыйыны өтөт. Биз чек арага жакын жайгашкан жарандардын коопсуздугун камсыздоо ишин күчөтүү боюнча макулдаштык. Мындан тышкары кыргыз тарап тынчтыкты сактоо боюнча комиссия түзүү демилгесин көтөрүп чыкты. Биз бардык тармакта эки тараптуу кызматташуу боюнча макулдаштык, дейт Жапаров. Бүгүн 29-июнда президент Садыр Жапаров мамлекеттин аппаратынын санын кыскартуу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Анда жалпы мамлекеттик кызматкерлердин санын 30%га кыскартуу каралган. Мындай чечим кайталанган жана ашыкча милдеттерди жоюу, бюджеттин каражаттарын үнөмдөө максатында кабыл алынган. Президенттин жарлыгында иштен кыскарган кызматкерлерге мыйзам чегинде жөлөк пул төлөп берүүнү жана аларга ишкердиктин негиздерин окутууну камсыз кылуу министрлер кабинетине тапшырылган. Лондондо өткөн кино фестивалда Мунавия тасмасы баш байгеге ээ болду. Бул тууралуу тасманын режиссеру Талайбек Кулмендиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Аталган тасма эл аралык кино фестивалдарда баш байгени жеңип, эң мыкты көркөм тасма наамына татыган. Мунавия тасмасын белгилүү жазуучу Казат Акматовдун чыгармасынын негизинде тартылган. Тасмада Мунавия аттуу каармандын сүйүүсү үчүн күрөшкөнү баяндалат. Эске салсак, Мунавия тасмасы 2018-жылы Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 фестивалында баш байгени жана эң мыкты сценарий сыйлыгын жеңип алган. Кумтөр маселеси чет өлкөдө жашаган жарандарыбызды да кайдыгер калтырган жок. Кечээ АКШнын Огайо штатында жашаган мекендештерибиз Сентера Голдко каршы акцияга чыгышты. Алар Сентера Голдтун экологияга жасаган жапайы мамилеси тууралуу дүйнө эли билиши керектигин жана жаратылышка келтирген чоң зыяны үчүн жооп бериши керектигин айтып, плакат көтөрүп митингге чыгышты. Эртең АКШдагы Чикагодо жашаган мекендештерибиз да Сентера Голдко каршы акцияга чыгаарын билдиришти. Эске салсак, буга чейин АКШда жашаган мекендештер Бириккен Улуттар уюмунун алдына атайын митинг өткөрүп, Сентера Голдтун экологияга жасаган жапайы мамилеси тууралуу акцияга чыгышкан. Бүгүн 29-июнда Дүйшөмбү шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун расмий жолугушу аземи болду. Иш-чара Дүйшөмбүдөгү Улуп сарайында өтүп жатат. Садыр Жапаров Тажикстанга расмий иш сапары менен кечээ 28-июнда барды. Ушул эле күнү кечинде эки президенттин бейрасмий жолугушуусу болгон. 28-29-июнга белгиленген сапардын алкагында Садыр Жапаров Эмомали Рахмондун менен эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзөт. Алар Кыргыз-Тажик мамлекетинин чек ара маселесин да талкуулашат. 28-июнда Түрк коргоо министри Хулуси Акар баштаган делегация Кыргызстанга келди. Бул расмий иш сапар тууралуу Түркиянын жана Кыргызстандын коргоо министрликтери кабарлашты. 28-29-июнга белгиленген бул сапардын алкагында Кыргызстандын коргоо министри Талайбек Өмүралиев менен эки тараптуу жолугушуу өтөрү кабарланды. Анда эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин ортосунда аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечеги жөнүндө маселелер талкууланат. Буга чейин Түркиянын Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере тургандыгы кабарланган. Бул маселе президент Садыр Жапаровдун 9-июндагы Анкара сапарынын алкагында макулдашылгандыгын Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирген. Бирок анда Анкара аскердик тармакта кандай жардам көрсөтө турганы так айтылган эмес. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк кыргыз бийлиги Түркиядан аскердик жардам алууга үндөп келген.
Өлкөдө акыркы суткада COVID-19 оорусу 1092 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринен билдиришти. 2020-жылдын март айынан бери өлкөдө коронавирус аныкталган адамдардын жалпы саны 123.038ге жетти. Акыркы бир сутка ичинде өлкөдө коронавирус оорусунан 10 адам каза болду. Муну менен өлкөдө коронавирустан каза болгон адамдардын жалпы саны 1992ге жетти.